иштесе, өзүбүз деле иштесе жакшы болмок ошо. Башка бир жак нерселер жасай бербей, жумуш орундарын бала акырага жумуш эң негизгиси ошол. Жашай турган мүмкүнчүлүгү түзүп бериш керек да. Эми ушул Атамбаев бекеринен муну ушу өзүнүн партиясынан чыгарбаса керек, ошо Атамбаевдин баштаган нерселерин. Эми мен Жээнбековдун чынын айтканда, мындай кардиналдуу кандайдыр бир реформаларды күтпөйм. Бирок кардиналдуу реформаларды жанагы мамлекет өкмөттө жасалса жакшы эле болмок. Бирок менин оюмча ал мындай кардиналдуу кандайдыр бир реформаларга барбайт го деп ойлойм. Коррупцияны жойсо дейм. Эң көйгөйлүү эми коррупция студенттер үчүн азыр шарт. Ушул шартка эле биз эме болуп калганбыз, ошо көнүп калганбыз. Ушул шарт эле жакшы бизге. Бизге эң керектүү бул экономика жагдайын неме кылып берсе, бир аз алдыга башка өнүккөн мамлекеттерге кошуп, бир аз экономика жагын оңдоп берсе, калганына уже биз көнүшүп калганбыз. Бүгүн биз дал ушул жаңы шайланган өлкө башчысынын ишмердүүлүгүн талкуулаган отурабыз. Студияда конокто талдоочу Сейтек Качкынбаев катышууда. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Алгач суроомду мына 15 октябрда биз жаңы президентти шайлап алдык. Бүгүн жаңы президент ишмердүүлүгүнө киришти. Сурайын дегеним, ошо 6 жылдын ичинде жаңыдан тандалган президентибиз кандай милдеттерди аткарса болот ба? Элдин ишеничи менен кандай аткарууга мүмкүнчүлүктөрү бар? Дегенде биринчи сурооңузга жооп берерден мурун биринчи мына эми экс-президент болуп калган Атамбай экс-президенттин эң жанында ишенип жүргөн жакын санаалаштарынын сөзү менен жооп берейин. Ал Чыныбай мырза да, ал дагы экс-спикер, президенттикке быйыл ал дагы коёюм деп жатып бир сөздү айтты. Бул 6 жыл стабилдүүлүктүн жылы болду деди. Бул стабилдүүлүктүн жылы деди. Бирок мен эгер президенттикке койгонго мүмкүнчүлүк берсеңер, мен мындан аркы кийинки 6 жылдыкты үмүттүн, келечектин өнүгүүнүн президенти болуп берейин деди. Бул деген нерсе, бул 6 жылда өнүгүү, үмүт болгон жок, стабилдүүлүк гана болду дегени да. Мындайча айтканда, статус-кво гана сакталды деген сөз да. Бул өздөрүнүн сөзү менен жооп берейин. Демек, бизге келечекке эмне буга чейин Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы биздин өкмөт мураска алып калган 27 жылдан бери чечилбей келген өлкөдө чоң 5 тапшырма турат да. Бул улут куруу маселеси, экинчиси бул мамлекетти куруу маселеси, үчүнчүсү бул демократизацияны аягына чыгаруу, төртүнчү маселе бул экономикалык өнүгүүгө жетүү маселеси, бешинчиси жана бул тең салмактуу тышкы саясат. Бул тышкы саясат деген, бул тышкы саясат үчүн тышкы саясат эмес. Мен азыр эсептеп кеткен 4 тапшырманы коргоп бере алган, ошону өнүгүшүнө, өсүшүнө салымын кошо алган, жардам бере алган тышкы саясат. Тең салмактуу. Эми тагыраак айта турган болсок, азыр мына жаңы президентибиз бүгүн антын берип, мына буюрса Ак Жолтой президент болсун деп турабыз. Мына эми үмүт болуп турганда азыркы президенттин алдында ушул чоң 5 тапшырманы тагыраак мындай деталдуураак айта турган болсок, эми бул мурдагы эле ошол коррупция маселеси турат да. Коррупция менен күрөшүү маселеси турат. Экинчиси, Кыргыз Республикасында жашаган бардык этносторду бириктирип, муну мен кыргыз атуулумун дей турган атуулдук аң сезими күчтүү болгон жаңы кыргыз улутун куруу маселеси турат да. Андан кийин элпек аябай эффективдүү иштеген, салык төлөөчүлөрдүн кызыкчылыгына иштеген, мындай чакан өкмөттү куруп, эффективдүү башкаруу системасын киргизүү, бул мамлекет куруу маселеси да. Мындан турат. Анан кийин төртүнчүсү бул демократизация. Демократизация үчүн бүгүнкү күндө бизге маанилүү болгон мындан ары дагы парламентаризмди тереңдетүү, ошол багытта жылуу. Бул багытта оюмча мына өткөн биздин экс-президент Атамбай мырза өзү деле айтып кетти. Бизге немис модели көбүрөөк жагат, мындай ыңгайлуу окшойт деп ал өз пикирин айтты. Мисалы, бул жагынан талаш жок да. Биз дагы ошол модельге, Европаныкындай парламентаризм моделине жакындасак. Анан кийин бул
экс-президент өзі да мойнына алғандай, мысалы, сот системасын аяғына шығара албай қалдым деп атат да. Бізде бұны верховенство закона дейді, мысалы, орысша айтқанда, же болмаса мыйзамдын үстемдігі, мындайча айтканда, сот системасы бүгін көз карандысыз болып, өз алдынча чечим кабыл ала турган бийликтин өзүнчө бир бутагын кылуу, ушул 5 багыттагы ушул чоң иштерди азыркы жаңы бийликке келген, мисалы, азыр биздин Жээнбеков мырза ушул багытта иш кылып кетиш мындай алдында чоң тапшырмалар турат да. Анан бул тапшырмаларды эми жаңы президентибиз кылып кетиш үчүн бардык эле маселени өзү түшүнбөсө дагы, негизи президенттин иши бул президент бул стратег болуш керек, бул данышман киши болуш керек. Бул аксакал сыяктуу үстүдөн мындай карап, жалпы картинаны көрүп, өлкөнүн кетип аткан траекториясына көз салып туруш керек да. Мисалы, кайсы бир багыты туура эмес кетип баратса, бул жактан туура эмес болуп атат деп ошону чакырыкты коомчулукка таштап, же болбосо мамлекеттик секторго таштапчы, ошол жактан көмөк берип, анан бул жерде өтө маанилүү ролду ойной турган нерсе бул мындан ары жаңы президентибиздин кеңешчилери кандай кишилер болот, бул өтө маанилүү болот. Себеби дегенде кеңешчилери азыр мен санап кеткен бир нече маселе, бир нече аженда проблемалар туура боюнча абдан тасыккан мындай көрөгөч кеңешчилери болсо, булар күчүн ошол маселелерди чечкенге фокус кылып, ошол маселелерди мындай чечип, ошол маселелердин жыйынтыгын элге көрсөтсө, жаңы президентибиздин өзүнүн аброюнун өсүшүнө дагы пайда болот. Анан өз үчүн да жакшы да, берген убадаларын дагы аткарганга бир топ жакшы болот да. Мисалы, буга чейин сабак ала турган болсо, көп эле учурда биз кооз-кооз стратегияларды, кооз-кооз программаларды айтабыз, бирок алар логикалык жактан көбүнчө маселелер өтө көп да, проблемалары көп, ишке ашпай калып атат. Анан аягында эле келип мындай талдай келсең, ошолордун көбү ишке ашпай калып атат да. Анан мындай туруп убадасына турбай калды деген мындай кээде өтө жакшы эмес пикирлер пайда болуп калат. Ошон үчүн бул жагынан оюмча жаңы шайланган президентибиз кандай кеңешчилерди, кандай команданы, профессионалдуу командаларды топтой алат, мына бул өтө маанилүү маселе азырчы. Негизи эле буга чейин өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев эч кандай үй бүлөлүк башкаруу болбойт деп айтты эле. Байкашыбызда бул сөзүнө тургандай, эч кандай үй бүлөлүк башкаруу дагы мындай көрүнгөн жок, болгон да жок деп айтсак жаңылыштырбыз. Азыркы болочокто мына жаңы эле шайланган президентибиздин ушундай тизгиндеп кармап турууга кандай бир милдеттери болуш керек жана мындайды болтурбоого? Бирок өткөн президентибиз арине балдарын, кыздарын же болбосо үй бүлөсүн аралаштырган жок, бирок ошол учурда биз билебиз көп ролду анын мурдагы жардамчылары же болбосо кароочулары ошол эле функцияны аткарды деген дагы коомдо бир топ пикир бар да. Мисалы, бул пикирди дагы биз кантип жок кыла алабыз? Бул пикир менен да эсептешпей кое албайбыз да. Кайсы бир мааниде бул сөздөр дагы бир негизи бар да. Ошон үчүн биз мисалы азыр мурдагы доордо 6 жылда айттык, биз мурдагы Бакиев замандагыдай кишилер көп өлбөй калды деген сөз болду да. Бирок биз бааны сөзсүз кишилердин өлүмү менен ченебей, мисалы, же үй бүлөнүн адамдары гана келбей калгандан ченебей, бирок ага чейин жүргөн кишилерине гана көбүнчө таянып, ошолорго басым кылып иштетип коебу, бул дагы окшош эле нерсе да, кайсы бир маанисич. Ошон үчүн мен азыр айтып кеткен өтө маанилүү нерсе, жаңы шайланган президент мырза оюмча абдан стратег деп ойлойм, бул жагынан абдан данышман киши деп ойлойм. Себеби ушул күнгө чейин абдан мындай чыдап ушул жумуштарды кылып келген киши оюмча мындай каталарды кийин кетирбейт деп ойлойм да, сабак алып тарыхтан. Үй бүлөлөрүн дагы аралаштырбай, буга чейинки келген дагы сөз ээрчиши мүмкүн, кайра эле мисалы могу мурда жардамчысын бул жумушка алып келип алды дегендей кылыпчы. Буну оюмча ал кишинин өзүнүн данышмандыгына, президенттик жүгүнө, милдетине тапшырсак болот биринчиден. Анан экинчиден, арине бул жерде бизде ата уулдук коом бир топ активдүү. Ошон үчүн ата уулдук коомдагы
ошол учурда масс медиа, журналисттердин ролу да өтө маанилүү болот. Бул багытта могул жагы туура эмес болуп атса, туура эмес болуп атат деп жазып туруу бул маанилүү да. Бирок арийне жоопкерчилик деген нерсе өтө маанилүү. Бирок мындай адамдын беделине, шегине келтирип эле моундай болуп атасың деп курулай сөздөр менен эмес, бирок мындай факттарды келтирип, далилдерди, таяныч нерселерге таянып, эгер мындай такталган информацияны берип турса, оюмча биз дагы ошол президенттин непотизмге болуп кетпешин, жердешчиликке болуп кетпешине мындай салым кошулабыз да. Бирок оюмча бүгүн эми президент өзү айтты, мен жердешчиликке, тууганчылыкка, мындай уруучулукка жол бербейм деди. Эми арийне ар ким айтат мындай сөздүчү, бирок эми келечекте андай болуп кетет, мындай болуп кетет деп биз айта албайбыз. Аны ал киши өзү гана жооп бере алат. Жана буну өзү тарыхта өзү тастыктайт да. Бирок биз айта алабыз, могу иштерди кылбасаңыз, же могул багытта иштесеңиз, ишиңиз алга жылат, же болбосо могул жактан каталарыңыз азыраак болот деп, мисалы, азыр айта алабыз да. Ушул жактан рецепт катары. Мына жогоруда сиз 5 кадамды атап өттүңүз. Могул кадамдар менен иш алып барса байкыл жакшы болчудай деп. Жаңыдан киришип жаткан президентибиз алгач ошол 5 кадамдын ичинен кимисинен биринчи башташы керек? Кайсы кадамда кайсы ишти аткаруусу керек деп ойлойсуз? Оюмча биринчи азыр бардык жерде сөздүн ачыгы экономика маанилүү да. Азыр президент мырза өзү да айтып кетти. Азыр биз ишкерлер менен жана ишкерлерге мүмкүн болушунча жакшы шарттарды түзөбүз деп атат да. Бул Кыргыз өлкөсү инвесторлордун бейиши болот деген сыяктуу сөздөр айтылып атат. Бул лозунгду негизи ишке ашырыш үчүн оюмча бул мындай алгоритм бар да, математикалык же болбосо бул логикалык алгоритм бар. Биздин өлкөдө азыр менчик сектор абдан динамикалуу өнүгүп, өзүнчө автономдуу болуп, өз бутуна туруп калганда, биз көп милдетти жумушту мамлекет өзүнүн желкесинен алып, 90-жылдардын башында эле бул менчикке берилген. Бул жагы жакшы. Бирок ошол учурда дагы бир алгоритм ишке ашпай калган да. Биз ошончонун баарын элге менчикке бергенден кийин, ошол учурда мамлекеттик секторду дагы кичирейтишибиз керек да. Бирок бүгүн бизде мамлекеттик сектор өтө чоң болуп турат. Мисалы 39 министрлик бар бүгүн. Эми анын ичинен 16сы министрлик деп аталат, калгандары кызматтар, фонддор, агентчиликтер деп аталат. Бирок статус эле министрлик деп аталбаган менен чынында ошол анын аппараты, ошол жерде колдонуп аткан бюджетин карасак, негизи министрликтен дээрлик айырмаланбайт да. Мисалы айталы, СМБны айталы, бул министрлик деп аталбаган менен бул кандай чоң мекеме экенин билебиз да. Ошол сыяктуу оюмча биз чакан компакттуу өкмөт түзүп, азыр ошо 39ду минималдаштырып, дагы оптимизация кылсак, анан кийин азыр таза коом деген жакшы проект башталды, мисалы 40 кадам деген. Ал 40 кадамдын арийне кемчиликтери абдан көп. Ал тезистик жактан караганда көп сынды көтөрбөйт да, мисалычы. Бирок ичинде жакшы бар, слоган болобу, девиз деп атайбызбы, бирок жакшы идеялар берилген да. Ошолордун ичинде мага жакканы, мисалы бүгүн мамлекеттик кызматты көбүнчө дижиталдаштыралы деп атат да, санариптештирели деп атат. Мисалы мамлекеттик кызматкер менен салык төлөөчү сөзсүз эле бирикпей, жолукпаса деле, мисалы электрондук формада кыла тургандай кылып, коррупцияны азайта турган. Мисалы ушул багытынан көбүрөөк иштесе, азыр бул коррупция менен да күрөшкөнгө болот. Анан мамлекеттик секторду да кичирейтип, бизнеске мындай мүмкүнчүлүк берет. Анан эң маанилүүсү мындан кийин бул мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу да. Мыйзам бардыгына бирдей иштей турган болот. Бирок ал үчүн эмне кылыш керек дегенде, бүгүнкү күндө сөзсүз сот системасын кайрадан карап чыгып, сот системасын мындай такыр эле көз карандысыз кылсак, могу 6 жылдын ичинде ушуга көп көңүл буруп, президент иштеп кетсе, өзүнүн аябай чоң тарыхый миссиясын аткарып, оюмча абдан элдин эсинде калат. Жалпы эле бул өлкөнүн үчүн өнүгүү мындай траекториясын кескин өзгөрткөнгө мындай салымын кошмок деп ойлойм.
Жогоруда сиз таза окуумга дагы токтолуп өттүңүз. Буга чейин чындыгында 2017 жылдан 2013 жылдан 2017 жылга чейин улуттук стратегия кабыл алынды эле. Аталган стратегиядан айрымдары аткарылып, айрымдары дагы аткарууга убакыт жетпей калганда өткөрүүдө талкуулаган болчубуз. Айтайын дегеним негизи ошол долбоор 2040 жылга чейинки долбоор кабыл алынганы турат. Ошол 2040 жылга чейинки долбоордо жаңыдан шайланган президентибиз кайсыл жагына көбүрөөк басымын коюп, жана сиз да атап өттүңүз, дагы кайсыл жагына көбүрөөк басымын коюп аткаруусу керек да. Дал ушул 6 жылдык мөөнөтү бар, бирок ошентсе дагы канчасын аткаруусу зарыл. Тилке каршы мен 2040-ка чейинки өнүгүү стратегиясы тууралуу мындай так программаны издедим, бирок тапкан жокмун, көрүнгөн жок. Бирок ал жерде 40 кадам турат бүгүн ачык. Бирок ал жерде да 40 кадамда дагы толтура суроолор турат да. Ал кантип ошого жетесиң, кантип өнүгөсүң деген суроого мисалы полиси багытында сунуштар жок да. Болгону ал жерде айтылат, мынау проблемалар бар, ошон үчүн ушуну чечишибиз керек эле деген нерселер турат. Бирок кантип чечебиз? Кантип мектептерин санын көбөйтөбүз, кантип социалдык муктаждыктарды жеңебиз деген суроолорго жооп мындай логикалык байланыш жок да. Мисалы бул келип эле кайра бажетке такалып атат, өлкөдө акчага такталат. Акча каяктан алабыз биз? Аларды чечүү жолун, каржы булагын каяктан алабыз дегенде эле келип эле кайра салык төлөөчүлөрдүн мойнуна келет да мисалы. Салык төлөөчүлөр көбөйүш үчүн биз кайра эле бизнес секторго мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтсөк, биз туруктуу салык бюджеттин структурасын алабыз да. Кайра эле келип бул бизнеске такала турган суроо болуп. Мисалы ушул жагын так иштеп 40 жылды коюп 2040 эмес. Могу 6 жылда кылына турган ишти тагыраак, мисалы 40 кадамды дагы тереңирээк эмес, бир топ терең кылып, аягына чейин иштеп чыгып, аны полиси формасында жазыш керек. Мисалы, кайсы учурда кантип ишке ашат деген механизмдерин, анан ким аны ишке ашырат деген нерсени, аны ким көзөмөлгө алат деген суроолорго так мисалы жооп жок да. Ал жерде болгону өлкөдө мынау проблемалар бар, могу проблема бар, билим берүүдө могу проблема бар, ошону чечиш керек, муну чечиш керек эле деген сөздөр бар да. Аны биз баарыбыз билебиз, бирок кантип чечебиз деген суроого жооп таптакыр жок. Оюмча ушул нерсеге көңүл буруп, жаңы президентибиз. Арине бул жерде да талаш сөз бар, себеби буларды ишке ашыра турган президент эмес деп. Бирок арине президент түз ишке ашырганга анын укугу жок, бирок президент өлкөнүн өнүгүү багытын бул капитан да канча да кемеге кетип аткандан кийин кеменин могул багытта туура кетип атканы үчүн оюмча ошол маселелерди туура түшүнгөн кишилерди командасына алып келип, ошолор менен сүйлөшүп, могул маселелерди чечип кетсеңер деп кеңешип, ошо тагыраак кылып, ошо 40 кадамды эле тагыраак иштетип, ошонун үстүнөн иштесе деле аябай чоң иш болот деп ойлойм. Бул Кыргызстанды алдыга өнүктүрүү үчүн буга чейин дагы президенттик талапкерлик көрсөтүп келгенде эле биз дал ушул жердештеринин, кесиптештери менен дагы лидерлик сапаты жагынан дагы ошол жаңы шайланган президентибизден маек курдук элек. Бул тышкы саясатта дагы негизи эле лидерлик сапаты жагынан ошо шайланып алынган кызматка киргизген президентибиз кандай маанилүү жагы барбы дал ушул лидерлик сапаттан? Негизинен жаңы шайланган президенттин жакшы сапаттарын ала турган болсок, мен билгенден эми кыргызда жакшы сөз бар, бул жакшы жердин баласы жакшы болот депчи. Биз билгенден президент мырзанын атасы абдан абройлуу киши болгон, билем. Анын бир туугандары деле эбак эле мындай өздөрүнчө инсан болуп калган кишилер да. Ошон үчүн абдан дипломаттуу кишилер булар, абдан элпек кишилер, үй бүлөсүнөн билем. Анан кийин оор басырыктуу, оюмча ар бир сөзүнө жооп берип сүйлөйт деп ойлойм. Анан бүгүнкү спич райтери жазып берген докладында окусак, абдан мындай терең маанилүү мындай спич сүйлөдү да, сүйлөгөн сөзү бүгүнкүсү. Оюмча ушундай багытта кеңешчилер менен кеңешип, ушундай иш кылса, оюмча мындай абдан арине алдыга кетет деп ойлойм, бирок жок эле дегенде каталары мындай фаталдуу деп коет го, фатальный ошибка, фаталдуу каталарды кетирбейт деп ойлойм да.
Арийне мындай майда чүйдө кээ бир маселелерден ката кетет, кетпейт, бул турган иш нерсе да. Мындай нерселер бардыгы кечирилет. Эч ким деле көңүл бурбайт. Себеби жаңылышпаган адам болбойт. Бирок мындай фаталдуу, баягындай айтып аткандай, тагдырды чече турган, өмүрдү чече турган, өлкөнүн курсуна доо кетире турган ката кетирбеш керек да. Оюмча бул жагынан ал киши абдан оор басырыктуу, жаңы президент. Бул жагынан анча мен мындай шегим жок да, мындай проблема болот депчи. Анан ал кишинин мүнөзү оюмча оор басырыктуу. Бир иштерди кылса өзү түшүнбөсө деле, себеби президент баарын билгенге милдеттүү эмес. Ал ошол маселелерди билген кишилерди жанына топтой алабы, албайбы, ошол өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн командасына кандай кишилерди топтоп, ким менен иштеп кетет мындан ары. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн оюмча азыркы өкмөт, азыркы премьер-министрдин командасы менен иштешкени менин оюмча өтө жакшы болот. Себеби биз жаманбы, жакшыбы, премьер-министрдин командасында азыр ошол мен айтып кеткен бир топ көрөңгөсү терең адистешкен бир топ азыркы жаңы муундун жигиттери көбүнчө топтолду да. Оюмча ушулар менен кол үзбөй, мындан ары ошолор менен кызматташып, ошолордун командасын сактап иштешип кеткени оюмча өзүнө абдан жакшы болот деп ойлойм. Келечекке дагы. Кандай болгон күнү дагы баягы каршылыктар, оппозицияда болот, андай сындар сөзсүз түрдө айтылат. Ошо сындарга президент кандай сапаты болушу керек, кандай алып жүрүүсү керек дал ушул сындарга өзүнүн сапаты жагынан? Эми мындай да, биз президенттик кызматка кетип аткандан кийин биз мындай акыйнеге айтыш үчүн кетип аткан жокпуз да. Бул абдан чоң, оор жумуш. Анан бул коомдук фигура булчу. Анан кийин ал жерге баргандан кийин номер 1 болуп өлкөдө эң жогорку такта отурган киши болгондон кийин бул ал киши тууралуу канча киши болсо ошончо пикир болот. Анан ал жерге бараткан киши сөзсүз билиш керек. Ал сөзсүз мени бирөө сындайт, мен бирөөгө жакпайм, бирок бирөөгө жагышы мүмкүн деп билиш керек. Ошон үчүн бирөөлөр сын жазса ага терикпеш керек деп ойлойм. Мисалы желтая пресса деп коет. Мисалы буга окшогон нерсе бул Жапанда деле бар, Америкада деле бар. Бирок булар менен теригип, аларды сотко берип, анан ал деңгээлге түшүп, алар менен мындай акыйнеге айтышып, көңүлдү ушундай майда нерселерге кетирген бул жакшы эмес деп ойлойм. Ошон үчүн оюмча президентибиз дагы жаңы шайланган. Мындай майда нерселерге көңүлүн бурбайт деп ойлойм. Мындай чоң глобалдуу өлкөнүн тагдырына тиешелүү болгон чоң маселелерге фокус кылып, көңүлүн ошого буруп, оюмча ошол багытта иштеши мындай жакшы болот да. Ошон үчүн оюмча масс медиа менен өзгөчө. Бул 4-чү бийлик да, соттошуп, булар менен акыйнеге айтышып, буларга таарынышпы жакшы эмес деп ойлойм да. Оппозиция сөзсүз болуш керек. Ошон үчүн оппозицияны дагы кайсы бир маселе боюнча сындаган болсо, алардын пикирин угуп, алар менен оюмча тезирээк, мисалы Лондондо, Англиянын парламентинде же болбосо Жапандын парламенти сыяктуу ошондой талкууларды, дискуссияларды, ошондой пикир келишпестиктерди ошо парламенттин ичинде, өкмөттүн ичинде эл алдында талашып, мынау эмне үчүн мындай болуп атат, же эмне үчүн каршы пикир айтылып атат, ошонун логикасын угуп, ошонун чечүү жолдорун угуп, ошондой идеялардын, программалардын мындай кагылышы боло тургандай шарт түзүп берсе, оюмча биздин жаңы президент келечек кыргыз мамлекет үчүн, өлкөбүз үчүн дагы жаңы саясий маданиятты дагы мындай калыптанганга мындай салымын кошулат деп ойлойм да. Биз билебиз, мына Орусиядагы карызыбыз, бир топ карыздарыбыз жоюлду. Сооронбай Жээнбековдун баягы финансылык жактан, тышкы саясаттан мамилеси орду кандай болушу зарыл? Тышкы саясатта эми арийне жаңы президентибиз, Жээнбеков президентибиз азыр бул багытта тышкы саясаттан балким анчалык азыр тажрыйбасы жоктур, бирок биз билебиз эми дүйнө жүзүндө мындай бир кандайдыр бир планета жок да, ал жерге тажрыйба топтоп алып анан келип бул жерден ошону колдоно тургандайчы. Оюмча иш жүзүндө баары болот деп ойлойм. Бая жогоруда айтып кеткендей, негизинен лидердин иши бул курсту көрсөтүп берүү да.
кайсы президент менен жолукпасын, кайсы өлкө менен жолукпасын, негизги жолугуп атканда биринчи бул биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз маанилүү. Бул улуттук кызыкчылыгыбыз деген эмне дегенде кайра эле келип, бул кыргыз мамлекетинин коопсуздугу, кыргыз мамлекетинин демократиясынын сактап калынышы, кыргыз мамлекетинин экономикалык өнүгүшүнүн камсыз болуусу, кыргыз мамлекетинин сот системасынын туруктуу болушу, кыргыз мамлекетинин бул ошол эле улутунун мындай улуттар аралык мындай ынтымагынын сакталышы болуш керек да. Ушул нерселерди эске алып, бардык президенттер менен оюмча оор басырыктуу мындай жолугуп, анан анын маселелердин чечилүү жолдорун оюмча ошол тышкы ведомство, тышкы дипломатиянын кызматкерлери менен бирге иштешип, оюмча ошолорго тапшырма берип, моун сакташ үчүн моундай тышкы саясат жүргүзүш керек деген команданы берүү бул ошол президенттин иши да. Анан оюмча биздин президент менен эсептешет деп ойлойм, эгер ушул багытта өзүнүн тегерегине компетенттүү, мындай жылдыздуу, чечкиндүү команданы топтосо, оюмча бардык эле маселени чечип кеткенге мындай жеңил болот деп ойлойм. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кызматка жаңы киришип жаткан Сооронбай Жээнбековдун алдыдагы иштери тууралуу талкуу жүргүздүк. Студияда конокто талдоочу Сейтек Качкынбаев болду. Амандашканча.